Саламатсыздарбы? Машина Кеч каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Мен видео тартууну улантуудамын. Бул видеонун темасы арзан баадагы унаалар болуп кетет. Эми мүмкүн болушунча 150 миңден ашпаган унааларды тартканча кетемин. Бүгүн 18 октябрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан ушу тартылып атабыз сиздерге. Комментарийде жазгандар бар эле, Audi 80ди тартып коюңуз деп. Ушудан баштайын, атайын ушу Audi 80ди мындай караштырып издеп атып, мына алдыма жолукту ушул унаа. Ушундан баштайлы. 1987 жылы чыгарылган, объему 1.8. Мына телефон номерлери, коробка механика экен, люк бар. Полный электропакет. Электропакети, фаркоп бар. Центр замок дейт. Электро күскүлөр, 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Айтылыш баасы 90 миң сом деп атат. Мына ушуну сурангандар бар эле экен. Ошо боло турган баасы канчага берип каласың? Кардар чыгып калышы мүмкүн да, азыр көрүпчү. Жана 73-кө бербей койдум. 73-кө бербей койдуң. Эми 1-2 миң кошсо берип бересиң, а? Мынакей көрдүңүздөр. Дагы толук маалыматты ошо жогоруда көрсөтүлгөн номерге чалып, ээсинен өзүнөн сурап аласыздар. Volkswagen Passat B3 универсал. 1990 жылы чыгарылган. Люк бар. Салон көрсөтүп коеюн. Айтылыш баасы 130 миң сомдо атат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мурдагы апталарга салыштырмалуу унаалар көбөйүп калыптыр. Жакшы, мына катарлар толуп. Бирок арзаныраак айтыла турган унаалар мындай табыш кыйын. Өз негизи эле ушул эң кыйын тартыла турган мага видеолордун бири ушул болуп кетет. Себеби изденип көбүрөөк табышка туура келет. Volkswagen Golf 4. — 1999 жылы чыгарылган, объему 1.6. Ээсинин байланыш номерлери, коробка механика. Айтылыш баасы 180 миң деп атат, боло турган баасы 160 миң сом. Мына Hyundai Avante 1. Көрүп турганыңыздардай, кардарлар келип, кызыгып, көрүп, уже баада кылып атышат. Азыр текшерип жүргүзүп атышат, моторду от алдырды. Жылы канча? 1995. Объем 1.5 болуш керек, а? 1.5. Аларман 60 миңге сурап атат, сатарман 130 миң сом деп атат. Азыр элестетип көрө бер. Азыр сүйлөшүп көрө беришет. Биз тартканды улантып берели. Opel Astra 1993 жылы чыгарылган, объему 1.4, баасы 75 миң сом. Машина Кеч каналы. Жок, бул Opel Astra экен. Седан болгон үчүн кичине силуэттери башкача болуп атат. Салонун көрсөтүп коелу. Nissan Sunny 1991 жылы чыгарылган, объему 1.3, мына ээсинин байланыш номерлери. Озекиде айтып коеюн, 226 64 08 08. Могу катталык айнеги сынган экен, айдоочу жактагы. Баасы боло турган баасын сурадык, 60 миң сом дейт. Deo Leganza 1997 жылы чыгарылган, объему 1.8, коробка механика, ээсинин байланыш номери 553 14 40 12. Төрт дөңгөлөбүтүн кышкы протекторлары жакшы.
Салонын көрсөтөйүн. 4 айна тең электро көтөргүчтө, электро күзгүлдөр, климат контроль электронный, мына авто деп турганда сөз климат контроль деп кое беребиз. Эгер авто деген жок болсо жөн эле печка кондиционер деп. Так, гидравлика бар буларда. Подлокотник да ондай под дерево экен, өздөрү да мо кичине оформлениялары под дерево болуп жасалган, эми бирок накта таза эмес, бул пластикадан ошо жыгач түрүндө жасалган. Айтылыш баасы 110 000 сом деп атат. Базар кылдыбы? Багылдыбы? Канча кылды? 90-85 миң деп атат. 90га кичине өйдө кошсо бере бересиңер, а? Башында накаду барды. Коробка мотор жакшыбы? Жакшы дейтиз. Deo Nubira 2 2000-жылы чыгарылган, объемы 1.5, маасында жазып коюптур, мынакей 130 000 сом. Эсин байланыш номери 777 02 02 62. 4 дөңгөлөө тең жайкы. Салонда мүмкүнчүлүк болсо сөз тарткан аракет жасаймын. Шунда тартып коелу. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгүлдөр, бунда дагы кондиционер барбы? Бар экен. Бул дагы климат контроль, мында көрдүңүздөр, электронный монохромный дисплейде. Бул дагы эми бая ыңгайлуу кичине регулировкалаганда. Ба койдубу? Базар 110го бербедиң. 1-2 миң кошсо бере бересиң 110дан. Жакшы. Машина барды тең, коробка моторлор жакшы. Hyundai Avante 1. А 1996 жылы чыгарылган, объемы 1.5. 1.5 же 1.6? 1.5. Эсин байланыш номери кичине кагазды өйдө көтөрүп коесуңар, а? Мынакей. 2 номерден көрүп алыңыздар. Коробка механика. Баасы 140 деп аттыңыз беле? 140 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Машина кейж каналы. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта. 4 дөңгөлөө тең жайкы, мында куюлган дистерде экен. 1990 жылы чыгарылган, объемы 2.3, коробка механика. Эсин байланыш номери 222 коду менен 19 91 54. Боло турган баасын сурадык. 160 000 сом деп атат. Так, салонда кыскача көрсөтүп коеюн. Салону деле жакшы, өзүнүн жылына жакшы эле сакталыптыр. Да бир Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта. Люк бар экен, 1989 жылы чыгарылган, объемы 2, коробка механика, эсин байланыш номери 556 11 20 83. Айтылыш баасы 150 000 сом. Салонун мындай көрсөтүп коелу. Audi 80. Мына 80ди сурап аткандар көрүүчүбүзгө мына бүгүн экинчисин тартып атам мына. Кичине болсо дагы выбор болуп атат сизге, көрүп коюңуз. 86га бербей 86 000 сомго бербептир. 1991 жылы чыгарылган. Мына эсин байланыш номерин жакшылап көрсөтүп коюп атам. Паузага басып та шашылбай терип алсаңар болот. Төрт дөңгөлөө тең жайкы экен. Протекторлары жакшы эле. Так, 86га кичине кошсо бере бересиңер, 1-2 миң сом. Машина находубу? Жүрөбү? Мотор, коробкалар жакшы. Чарчайган. Болду. Volkswagen Venta 1993 жылы чыгарылган, объемы 1.8, баасы 140 000 сом. Эми айтылыш гана баасын жазып койгон. Люк бар экен. Audi 100. Арзандыраак эле айтып атат. Мо жагына көп деле маневр бергиле, ушуга жараша да арзан айтып атат болсо керек. Эси 1983 жылы чыгарылган, объемы 1.8.
Мына басы 40 000 сом деп жазып қойыптыр. Люк бар екен. Так, машина на ходу бардығы эле? Жүрөбү, коробка мотор. Жакшы элеби? Ходовойлору. Багылыштуу кылбадыбы? Канча кылды? 30 000. 30 000ден кичине кошсо берип бересиң. Болду. Volkswagen Passat B3 кузовунда 1991 жылы чыгарылган, объемы 1.8. Бағасында жазып қойыптыр, жақшы. 125 000 сом. Люк бар екен.